Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Кайра эле сиздер менен мен Наргиза Эркебай кызы. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Кыргыз тили 1-класс орус класстар үчүн. Урматтуу мен сүйүктүү окуучуларым. Сабакты баштаардан мурда төмөндөгү кызыктуу сүрөткө көңүлүңөрдү бурмакчымын. Карагачы. Тиги столдун үстүндө эмнелер турат? Булар бизге таанышпы? Булар эмнелер? Туура айтасыңар, азаматтар. Булар биз турмушта үй тиричилигибизде колдонуп, пайдаланып келе жаткан идиш аяктар. Демек бул идиш аяктар жаңы сөз эмес, бизге тааныш. Биз буга чейин булар тууралуу билебиз, колдонуп келе жатабыз. Анда эмесе биздин бүгүнкү тема ушул идиш аяктар тууралуу болмокчу. Биз бүгүнкү сабакта идиш аяктардын мааниси, алардын турмушта колдонушу жана аларды туура пайдалануу тууралуу билебиз. Биз булардын баарын бүгүнкү сабакта билсек, демек биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Анда эмесе сабакты баштадык. Сабактын башында балдар, мен силерге идиш аяктар тууралуу кызыктуу маалыматтар менен бөлүшө кетейин. Кулаңарга күмүш сырга болсун, угуп тургула. Идиш аяк деген бул өзү эмне? Идиш аяк бул тамак аш бышыруу, даярдоо, сактоо жана куюп ичүүгө ылайыкталган үй тиричилик буюмдары. Ал эмнелерден жасалат? Ал темирден, айнектен, пластмассадан жана жыгачтан жасалат. Аны жасоодо бир топ гигиеналык талаптар коюлат. Мисалы, ичи жылмакай, тамак жабышпай, жууганга оңой, чыдамдуу, тамактын өңүн, дамын, жытын бузбагандай болууга тийиш. Ал эми алюминийден жасалган идиштер көп пайдаланылат. Себеби анда тамактын баардык түрүн бышырса болот. Бирок тамакты 2 күндөн ашык жана тузалган капуста, бадыраңды сактоого болбойт. Анткени жегич менен кислотанын таасиринен ал бузулат. Ал эми балдар идиштери тууралуу айта кетсем, балдарга тамак даярдоо жана берүү үчүн өзүнчө идиш бөлүп коюу керек. Бышкан тамакты эмаль капталган же айнек идиште сактоо ылайык. Балдардын идиштерин күнүнө таза жууп, кайнатып, аарчып, тамак даярдоодо гигиена эрежелерин сактоо зарыл. Балдар, үйдө силерде дагы өзүңөрдүн идиштериңер барбы? Ой, азаматтар, эң жакшы. Балдар, угуп турабыз. Казанды көмкөрбөйт. Эмне үчүн? Себеби эл арасында бул тууралуу көптөгөн уламыштар айтылып жүрөт. Айрымдары казан көмкөрүлүп турганда бетине ырыскы түшпөй, ырыскысы кем болуп калат деп жорушса, кээ бири казаны көмкөрүлүп турган кишини же ошол үй бүлөнү ачка калыптыр деп сыпатташкан. Ал эми казанды теппейт, жоготпойт, сатпайт. Деги эле тамак ашка колдонулган идиш аякты тепкенге же ыргытканга болбойт. Себеби аны менен кошо үйдүн куту, ырыскысы да качып кетет деп ишеним билдиришкен. Бирөөнүн казанын кору бербейт. Мисалы, кокустан кошунанын же тууганыңдын казанын алсаң, анын ичине жок дегенде нан салып бериш керек. Казанды кору кайтарып берген уят деп эсептелген. Тамак ичкен идишти башына кийбейт. Муну ата-бабалар кымбатчылык болот деп божомолдоп коюшкан. Тамак ичкен идишти колдун сырты менен түртүп жылдырбайт. Чай ичкен чыныны же тамак ичкен аякты колунун сырты менен түртүп берген адамды ырыскысын кошо түртүп жатат деп түшүнүшкөн. Ошондой эле кыз же келиндер улууларга чай узатып сунуп жатканда колу менен түртүп койбой, ийилип сунуп бергени дурус көрүнгөн. Кир идишти түнгө калтырбайт. Түнгө калтырган кир идишти шайтан аралап кетет деп коюшкан. Ошондой эле ырыскы суу менен агып кетет деп идишти арыктагы сууга да жуубай келишкен. Демек балдар, кечинде жеген тамагыбыздын идишин сөзсүз жууп коюу керек экен, болбосо эмне болот экен? Шайтан аралап кетет экен. Ал эми балдар, идиш аякты тамактын калдыгы менен жуубайт. Алгач аны башка идишке кол менен шыпырып алып, андан кийин идиш аякты жууган туура. Болбосо кесир болот деп коюшкан. Кетик идишке тамак ичпейт. Деги эле сынык идиш аяк колдонбогонго аракет кылыш керек. Конок келгенде сынык чыныга чай же тамак куюп берүү аларды сыйлабагандык катары эсептелинет. Аш тактаны бийик койбойт. Супараны улгага илбейт. Үбөлүктү тике койбойт.
Бул ырымдар да элибизде катуу кармалган. Бычакты тигинен койбойт. Бычак дайыма жатып туруш керек. Ошондой эле ата-бабалар адамга бычак кезебейт. Анты болот деп коюшкан. Көрдүңөрбү балдар? Бул маалыматтар силер үчүн кызыктуу болдубу? Азаматсыңар. Анда дайыма эсиңерде сактап жүргүлө. Жана мен айткан маалыматтардагыдай эмне кылыш керек? Ар бир идиш аякты өз ордуна коюш керек. Жана туура пайдаланыш керек экен, Анда эмесе китебибизди ачабыз балдар. Китепте бизге ашканада деген текст берилген. Бул тема боюнча мен окуп берейин, угуп турабыз. Бул ашканада идиш аяктар көп. Алар абдан кооз. Апам экөөбүз идиштерди жыйнайбыз жана жууйбуз. Балдар, силердин да ашканаңарда идиш аяктар көппү? Көп, Апаңар идиш жууганда жардам бересиңерби? Жардам беребиз, туурабы? Ал эми астындагы сүрөттү карагыла. Бул казан. Казанда тамак бар дейт. Демек, биздин ар бир бышырган тамагыбызды эмнеге бышырат экенбиз? Казанга бышырат экенбиз. Туура. Китепте бизге 1, 2, 3 көнүгүү берилген. Аларды аткарышыбыз керек. 1 көнүгүүнү карайбыз, балдар. Бул кайсы идиштер? Бул чайник. Чайник менен эмне кылабыз? Чайник менен чайникке чай демдеп ичебиз. Же болбосо чайникке суу куюп ичсек болот. Же чайникке кымыз жана башка көптөгөн суюк нерселерди куюп ичсек болот. Ал эми бул табак. Бул жерде сүрөттө табактын түрлөрү турат. Көлөмү чоң жана кичине табактар. Табакка эмне кылабыз? Табакка салат салып жесек болот. Табакка аш салып жесек болот. Табакка бардык коюу тамактарды салып жесек болот. Ал эми бул чыны. Чынынын кичинекейи жана чоңу болот, Кичинекейи менен эмне кылабыз? Чай куюп ичебиз кичинекейине. Ал эми чынынын чоңуна кымыз куюп ичсек болот. Шорпо деги эле суюк тамактардын бардыгын чынынын чоңуна куюп ичебиз, туурабы? Ал эми бул сүрөттө карасаңар, кашык, биз билгендей вилка жана бычак турат. Эми ушул жерде мен силерге бир сөз айта кетейин. Бул жерде биз буга чейин вилка деп колдонуп жүргөнүбүз кыргызча айры деп аталат. Айры десем түшүнбөй койбогула. Биз турмушта колдонгон вилка кыргызча айры болот. Ал эми бул вилка орусчасы. Карагыла. Кашык менен эмне жейбиз? Кашык менен аш жейбиз. Кашык менен бардык тамактарды эмне кылабыз? Жей алабыз. Ал эми вилка деги эле ошо айры менен эмнелерди жейбиз? Айры менен салаттарды, курдактарды жесек болот. Бычак менен нанды кесебиз, алманы кесип жейбиз. Деги эле жана башка нерселерди кесип жесек болот. Бычак менен. Бычак аябай көп кызматты аткарат. Эгерде бычак болбосо биз картошка, пияз, сабиздерди арчый албайбыз, тамак жасай албайбыз. Ошон үчүн ар бир идишти өз ордуна коюу керек жана аларды турмушта туура пайдалануу керек, Экинчи көнүгүүнү карайбыз, балдар. Табакта эмне бар? Карагылачы сүрөттө. Дептерди ачабыз. Номер 1 дептерибизди жазабыз. Табакта нан бар. Табакта тамак бар. Табакта каттама бар. Ал эми номер 2 дептериңерди ачсаңар, кыргыз тили дептериңерде даяр сүрөттөрү менен үлгү боюнча көп чекиттерди коюп жазып койгон сүйлөмдөрдү бул жерде силер өз алдыңарча сүрөттү карап, көп чекиттердин ордуна сүрөттөгү буюмдун атын жазып, сүйлөмдөрдү толуктайсыңар. Өз алдыңарча жазабыз. Макулбу? Ал эми келгиле, балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктайлы. Силер канчалык деңгээлде түшүнгөндүгүңөрдү мен төмөндөгү кроссворддон байкап алам. Идиш аяктар тууралуу мен силерге көптөгөн маалыматтарды айтып бердим. Көптөгөн идиш аяктары менен тааныштырдым жана алардын кыргызча аталыштарын айтып өттүм. Силер бул сүрөттөрү көрсөтүлүп турат бул кроссворддо жана
баш тамгалары жазылган, акыркы тамгалары жазылган. Бул кроссвордду бышыктоо иретинде толтурасыңар. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Үй тапшырманы алабыз балдар. Үйгө тапшырма. Төмөндөгү столдо турган идиш аяктарды көрүп турасыңар. Ошол идиш аяктардын ичинен өзүңөргө жаккан идиш аяктардын сүрөтүнү кыргыз тили дептерибизге тартып келебиз. Дагы силер менен көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Идиш аяктарды таза сактоону унутпагыла балдар.